Assalamu alaikum, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге Тез кабардын бул чыгарылышында Ош шаарынын чыгыш тарабынан орун алган Фуркат айылын жакшы билесиздер. Ушул аталган айылдан сатыла турган 7 сотук жер тилкесиндеги Палтарашка тибинде салынган кухняны эсептегенде 9 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Андан сырткары жери да кенен, курулуштары дагы кенен, айланасы бүт курулуштар менен курчалган жана багы бар. Бул жерде бир түп өрүк, 3 түп кокон гилас, бир түп дагы алмасы бар достор. 2 түп арчасы бар. Анан эми могул ушул курулуштарды көрүп турасыздар да, теректерди көрүп турасыздар. Ошонун аркы тарабында 40 сотик үлүш жери дагы бар. Ал жагыны бак кыласыздарбы, эгин тигин эгесиздерби? Ал жагы эми өзүңүздөрдүн планыңыздарга жараша. Үстүтөн сиздерге маалымат бере кетейин. Бул жер подвал, 2 бөлмөсү буюм тайым сактоочу подвал болсо, бул жагындагы 4 бөлмөлүү подвал кадимкидей жашай турган шарттар каралган. Үстүндө болсо 5 бөлмөлүү. Кирип эле жашай бересиздер. Үйдүн ээси өзүнүн буюм тайым идиш аяктарыны гана алып чыгып келет достор. Жүрүңүздөр. Эгерде сиздер же балким жора жолдош досторуңуздар, тууганыңыздар Фуркат айылынан жер үй издеп жаткан болсо, аларга ушул видеону жөнөтүп коюңуздар. Өтө сонун шанс десем дагы жаңылышпайм. Анткени үйүңүздөрдүн эле жанында 40 сотик үлүш жери бар. Бак кылып, каалагандай кылып өнүп өссөңүздөр болот. Эми жүрүңүздөр, көчө тараптан келүү жолдорун көрсөтөйүн, андан кийин сөзүбүздү улайбыз. Урматтуу достор, мен азыр Фуркат айылынын өзүндө турамын. Эгерде сиздер Ош шаары тараптан бери келсеңиздер, Айкөлдүн бет маңдайында, же болбосо бул флагштокту билесиздер да, Фуркат кургоюндагы илинип турган желекке бир 200 метр жетпей, сол тарапка бурулган Актан Нуру деген садиктин жанынан түз түшүп бара бересиздер. Бул жерде милициякана бар. Бул жерде мектеп бар. Экөөнүн ортолугундагы жол менен түз ылдыйлап түшүп бара бересиздер. Мына ушул Актан Нуру садигинин капталындагы жол менен. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз келатасыздарбы? Жолдон ошол бала бакча, милициякана, андан бери бир 250-300 метрдей жүрүп олтурсаңыздар, жолдун сол тарабында, сырт тарабында арчалар эгилген. Сырты мына ушундай үйдүн сырткы көрүнүшү, фасады жетки травертин менен, урматтуулар, кооздолгон. Ушул күрөң түстүү дарбазаны ачып кирип келе бересиздер. Суусу көчө тарапка дагы чыккан, үйдүн ичине чейин кирген достор. Суу светтери бар. Андыктан көрдүңүздөр да, бул кире бериш жеринен тамчы, күнгө, жамгырга деп мына ушундай навестерди дагы тургузуп койгон. Жан жайбы, кар жайбы, өзүңүздөрдүн тиричилигиңиздерди ушул жерден кыла бересиздер. Эгерде той кылсаңыздар, андай аба ырайына эч тоскоол болбойт тоюңуздар. Эми биринчи сырткы көрүнүштөрдү көрсөтөйүн, андан кийин үйдүн ичине кирип, бутты чечип кенен сиздерге тартып көрсөтөмүн. Жүрүңүздөр. Анан эми видеонун аягына чейин күзөтүп барууну сунуш кыламын. Кызыктын баардыгы алдында. Мына ошол өзүңүздөр дагы потолокту көрүп турасыздар. Подвал менен биринчи кабаттын ортолугунда өтө сапаттуу, мына ушундай өзүңүздөр күбө болгондой плиталар басылган. Жакшы. Буюм тайым сактоочу жай болуп эсептелинет. 2 бөлмөдөн турат, асты стоячка болгон. Эми тапан таштар, брусчаткалар басылыптыр, өтө сонун. Эми бул жагы 2 бөлмө болдубу? Бул жагы 4 бөлмө, кадимгидей кирип жашай бере турган. Видеонун жүрүшүндө көрсөтөм. Бул жерде жана мен айткан бактарактар, тандырканасы бар, отунканасы бар, ажатканасы, анын артында көмүркана бар. Бул жер жайкы сарай, мунун ичинде дагы сарай бар. Эми азыр буюм тайымдар бар экен. Чакан бир 8ге 4 болгон сарай. Эми бул жагындагы көрсөтөйүн. Мунун асты суу кампа, 12 тонналык суу батат. Үстү болсо сөөрү, тапчан. Бул жагы үч очок, буюрса жакшылыктарыңыздарга кызмат кылат. Андан ары бул жагына кире турган болсок, бул дагы жанагындай салат, сок, мына ушундай каражаттарды сактоочу жай десек дагы жаңылышпайбыз. Мына газ баллон менен газ алып келип алыптыр. Кадимдей шарттарды түзүп койгон достор. Эми бул жагында дагы эми көмүр дагы керектүү буюм тайымдарды алып келгенге, портер, жүк ташуучу унаалар келе турганга атайын артка ушундай ход эшик ачып койгон. Бул жактан кирип келе бересиздер. Көмүр болобу, эмне болот, бүт баардыгын алып келе бересиздер.
бир уна баткыдай месте калтырылган. Жанагы биз айтып жаткан үлүш жери мына ушул жакта достор. Кенен бул жактан айланып чыгып олтурбай достор. Мына ушул курулуш бар го. Сарай. Сарайдын тушунан эле бир ход ачып алсаңыздар, эшик ачып алсаңыздар, бул жагы эми сиздерге насип кылсын дейли. Бак да. Мына ушул жерден достор, мына менин сөмөйүм турган жерден чек араңыздардан түз бул жагына тетиги жолго чейин. А бул жагы болсо негизи мына сөмөйүм турган жерге чейин экен. Жалпысынан 40 сотиктен ашык. Бирок сиздерге 40 сотик үлүш жерин бөлүп берет. Ушул жерден бөлөбү, же мына жерден бөлөбү, кыскасын айтканда бул жерде 40 сотик үлүш багыңыздар менен үйдү колго киргизсеңиздер болот. Караңыздар, ушул жерден бир ход ачып алсаңыздар болду. Айланып олтурбай. Эми үйдүн баасын айтып коеюн башында эле. 149.500гө бааланды. Бир аз кеми болот, көп деле түшпөйт. Эсинин айтымына караганда варианттар дагы каралат. Ал жагын эми өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Варианттар дегенде эми жакшы сунушуңуздар болсо бере бересиздер урматтуулар. Жүрүңүздөр, эми шашпай сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Бутты чечкенче. Кана. Бисмилла. Бул жагы коридор. Маңдайыңыздарда жылуулуктун печкасы. Ток менен дагы, көмүр менен дагы иштей берет достор. Көрдүңүздөр. Гүлдөрдүн түрү бар экен. Жакшы сүйлөшсөңүздөр, ушул гүлдөр дагы сиздерге подарка болуп кала берет, белек болуп. Жакшы. Бул жагына башпагалы. Бул жер буюм тайым коюучу, сабак даярдоочу, офис кылып алсаңыздар дагы болот. Анан эң кызыгы, бул жерден тепкичтин орду каралган. Айланып чыгып кирип олтурбай, ошол эле биринчи кабаттагы үйдөн эле подвалга лестница аркылуу кухняга түшүп келсеңиздер дагы болот. Андан сырткары бул жагы ошол стиральный машина коюлган, кол бет жуучу, раковиналар күзгүсү менен. Бул жагына кирсеңиздер, чакан жуунуучу бөлмө. Мына өзүңүздөр дагы көрүп турасыздар, Аристон бүт бардыгы бар, жылуу пол орун алыптыр мынакей. Бул жагына ошол жылуу пол уюштурулган. Экинчи кабат, тактап айтканда ошо биринчи кабат менен подвалдын ортолугунда дагы жылуу пол орун алган. Эми бул эки комнатасын көрсөттүк, кийинки комнатасын көрсөтөлү. Бул жагы кана бисмилла. Кухня, ашкана, көрдүңүздөрбү? Ашканасы апа-бакай ак эмелектер менен орун алыптыр. Адамдын көңүлүн ача турган ачык түстүү жакшы тандашкан экен. Муздаткыч, газ плиталары, бул жакта раковиналар, фильтр суулардан бери орун алыптыр. Караңыздар, таза суу, выточкалар орун алган. Жакшы. Эмелектери кенен экен. Жылуулук ар биринде бар. Мына отоплениянын батарейкалары, МДФ каражаттары менен дубалдары жана потолоктору кооздолгон. Бул жатак бөлмө, уктоочу бөлмө. Бул дагы ошол сиздер көрүп тургандай шарттар каралган. МДФ каражаттары менен айланасы кооздолгон. Жакшы, Wi-Fi бар экен мына. Бул жерде эми кышында кыштай турган, жазында дагы салкын болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кышында жылуу, жазында салкын. Каалагандай кылып жашай бересиздер эми. Кыргыздар эми ушундай болуп калды. Кичине временка салып алат, же болбосо подвалны жашай турган кылып алат дагы, ошо подвалдан чыкпай эле жүрө берет. Конок келип кала турган болсо меймандар, бул жактагы комнаталарда коноктошушат болду. Бул жер эми кичине балкончо болуп калат экен. Көрдүңүздөр, брондолгон эшик аркылуу кирип баратабыз. Мына жакшы сапаттуу брон эшиги. Бул сырттан көрүнгөнү менен, мындай башкача көрүнгөнү менен ичи кенен экен достор. Шаардагыдай шарттарды түзүп, мына элитный квартиралардан кем калышпайт экен ремонту. Жакшы, ачык түстүү, көздү чарчатпаган обойлор чапташтырылыптыр, натяжный потолоктор болгон, софиттердин орду каралган, люстра эле жетишпейт экен бул жерге. Кирип эле оң тарапка бурула турган болсоңуздар, кенен бир холл, коноктор келет, өзүңүздөр олтурасыздар. Диван, креслолор орун алган, көчө тарапты караган чоң пластик каражаттарынан айнек терезелер орун алган. Бул жагы ошол люстранын орду, лампалар, софиттер орун алган. Жакшы. Эми
Бул детский комната, жаш балдардын уктоочу бөлмөсү, эмеректери менен сабак даярдай турган стол стулдары бар. Мына өзүңүздөр дагы күбө болуп турасыздар. Потолоктор өзгөчө жакшы. Бул болсо зал, конок бөлмөсү. Бул жака ошо 20-30 коногуңуздар келсе, ушул жерден тосуп узата бересиздер. Надежный потолоктор орун алган, софиттер жанып турат. Моюща бойлор чапташтырылган. Эшиктери апапакай өзгөчө азыркы мода болуп жаткан эшиктерден. Күзгүлөр жакшы мына. Кире бериш жери кенен экен коридор. Холл дагы. Эми бул ата-энелер уктоочу бөлмөгө башпагалы. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ата-энелер уктоочу жай, потолоктор өзгөчө бурч болуп, натяжный потолоктор менен кооздолгон, күн батыш тарапта караган чоң панорамный терезе. Жакшы. Бул полный топлый пол достор. Аны дагы айтып өтөйүн. Бул жагы дагы бир бөлмө. Кааласаңыздар ушул ата-энелер уктоочу, ата-энелер отуруучу же кыргыз универсал бөлмө деп койсок дагы жаңылышпайбыз. Бул жерден жана подвалга, кухняга түшүп кете турган тепкичтин орду. Ушул жерден түшүп кете бересиздер. Урматтуулар, мечит, мектеп, бала бакчаларга жакын, милициякана жакын, мектеп ошонун эле жанында. Кыскасын айтканда, соц объектилери өтө жакын. Кааласаңыздар жогору тарапта, кааласаңыздар ылдый тарапта садиктер орун алган. Ушул жерден өнүп өсүңүздөр, сиздерге насип кылсын дейли. Баасын айтып өткөнбүз. $149,500 бааланды. Кеми бир аз болот албетте. Сүйлөшүү жолдору каралат. Андыктан чамдаңыздар, сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, алмашуу жолдору сөзсүз каралат. Жакшы варианттар болсо айтсаңыздар болот. Бул жерден эч нерсе алынып чыгып кетилбейт, баардыгы калат. Сиздерге насип кылсын, кирип эле жашай бере турган шартта. Көрпө төшөк, идиш аяк, тууган уруңуздарды, бала чакаңыздарды ээрчитип эле келип жашай бересиздер. Жайгашкан жери дагы өтө сонун. Шаарга бир 6-7 мүнөттө жетип барасыздар. Анан жазында ызы чуу эмес. Бул жагы баактар, сонун, салкын жел уруп турат. Кыскасын айтканда, кошуналар дагы жакшы. Сиздерге насип кылсын, агарыңыздар ушул жерден көбөйүп, жакшылыктар, тояштар өтө берсин.